Кадр саясаты өлкөдө орчундуу орунду ээлейт. Айрым учурда кызматкерлери өз ишин так билбегендиктен же кесипти туура эмес тандап алгандан улам ишке бир топ кедергисин тийгизет. Ал эми жаңыдан иштелип чыккан усулдук колдонмонун негизинде кызматкерлерди мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кабыл алууда кыйла жеңил болот. Ошол усулдук колдонмону бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге түшүндүрүп берүү, айтып берүү боюнча келдик. Ал усулдук колдонмонун эң негизги максаты болуп, бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерди алып жатканда аңгемелешүүнү өткөрүүдө кызматкердин мындай ошол жумушка ылайыктуулугун байкоо. Например, мындайча айтканда, ошол жумушка туура келеби, иштей алабы, анан аңгемелешүүнү туура өткөрүү жол жоболору кандай болуш керек, ошолорду аныктап чыктык. Иштелип чыккан усулдук колдонмодо кызматкерлерди жумушка кабыл алуунун жол жоболору көрсөтүлгөн. Кадрлардын мүнөзүн баалоо, тандоо, байкоо жүргүзүү сыяктуу критерийлерге басым жасалган. Мы совместно с госагентством. Биз мамлекеттик агентство менен көп жылдан бери кызматташып келебиз. Бул жолку долбоор өткөн жылы июль айында иштелип чыккан. Ал эми бул мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кабыл алуудагы аңгемелешүү жөнүндөгү усулдук колдонмо. Аны менен бирге иштөөнүн натыйжасы деп айтсак болот. Мындай семинар Бишкек Ош шаарында өтүп, Каракол шаарында уланды. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматка кабыл алуудагы аңгемелешүү жөнүндө усулдук колдонмо тууралуу жалпы түшүндүрүү иштери жүрүп, маалымат берилди. Бул колдонмо кадр кызматынын ишине өбөлгө түзүп, кызматкерлерди туура тандоодо өз салымын кошот. Айзат Анарбекова, Асылбек Кайсенов, СКөл жаңылыктары, Каракол шаары.